Саламатсызбы көрөрман. Биз азыр Кыргызстанда дагы бир тармактын кирешеси өсүп жатканы туурасында кеп кылабыз. Натыйжалуу реформалардын алкагында алкоголдук продукциянын акцизинен түшкөн салыктын көлөмү көбөйдү. Өткөн жылдын жыйынтыгы менен Кыргызстандагы алкоголдук продукциянын өндүрүлүшү жана ага жараша андан түшкөн акциздин салыгы да өскөн. Салык кызматынын текшерүү иштерин жүрүшүндө алкоголдук продукция өндүрүүчүлөрүнүн заводдорунун кубаттуулугу менен алар өндүрдүк деген продукциянын ортосунда айырмачылык чоң экендиги аныкталган. Тактап айтканда, мамлекетке түшө турган салык жашырылып келинген. Бул боюнча салык кызматы өндүрүүчүлөргө эскертүү берген. Натыйжада өткөн жыл ичинде 2021 жылга салыштырмалуу көрсөткүчтөр жогорулаган. Алсак, 2021 жылы 3803 дал өндүрүлгөн. 2022 жылдын жыйынтыгында бул 4698,2 дал. Буга жараша өндүрүлгөн алкоголдук продукциялардан акциз салыгынын түшүүсү дагы жогорулады. 2021 жылы 956 миллион 434 миң сом түшсө, 2022 жылы 1 миллиард 780 миллион 103 миң сом түшүп жатат.